Европа өлкөлөрүнө болгон сапарынын жүрүшүндө Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын учурдагы абалы, андагы саясий жана экономикалык процесстер тууралуу жергиликтүү элита өкүлдөрүнө маалымат берүүдө. Бул ирет мамлекет башчы демократияны орнотуу боюнча республиканын тажрыйбасы менен бөлүштү. Президент Брюссельде илимий чөйрөнүн өкүлдөрү жана журналисттер менен жолугуп, Атамбаевдин дарысын 100гө чукул адам кулак төшөп укту. Өлкөдө активдүү жарандык коомдун өкүлдөрү да бар. Алар эгер өкмөт же президент өз милдеттерин аткара албай жатса, ишти өз колуна алууга даяр. Андыктан муну күбөлөндүргөн окуялар да болуп турат. Мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевдин тагдыры эч кимдин эсинен чыга элек. Бул дарстын форматы так көрсөтүлбөгөнү менен Атамбаев республика тууралуу эч кандай даярдыксыз эле сүйлөп жатты. Өз сөзүндө мамлекет башчы мурдагы президенттердин бийликти узурпациялоосу жана өлкөнү талап тоногону, революциянын курмандыктары жөнүндө да эскерип өттү. Ошондой эле экс-президент менен анын жакындары Белоруссияда жана Лондондо сайрандап жүргөнүн да айтып алды. Андан соң учурдагы иштерди белгилеп өттү. Соңку 3 жылда бюджетке түшкөн кирешенин жогорулаганы коррупция менен күрөштүн натыйжасы экендиги айтылды. Раньше 2/3 собираемых Мурда чогулган каражаттын 3төн 2 бөлүгү уруулардын чөнтөгүнө кетип турган. Ошол уруулар азыр эч нерсе болбогондой жүрүшөт. Ал аз келгенсип Канада соту аркылуу Кыргызстандын активдерин камакка алдырып жатышат. Өлкөнү талап тоногон Бакиевдердин үй бүлөсү бүгүн Латвияда жана башка Европа өлкөлөрүндө жашап, Кыргызстанды тоногонун токтото элек. И продолжают грабить Кыргызстан. Биздин мамлекет Борбор Азия чөлкөмүндөгү парламенттик президенттик башкарууну тандап алган жалгыз өлкө. Алдыда өлкөнү шайлоо күтүп турат. Бул учурдагы башкаруу түзүлүшүн бекемдөөдөгү эң башкы шарт экенин Алмазбек Атамбаев баса белгиледи. Через 2,5 года 2,5 жылдан кийин биз Кыргызстанда жаңы президентти шайлайбыз. Бул биздин мамлекет үчүн өтө маанилүү. Албетте, Швейцариядагыдай жыл сайын жаңы президент шайласак жакшы болмок. Бирок бул эч нерсени чечпейт. Биз бийликтеги орунду өз убагында бошотуп берүүгө көнүшүбүз керек. Мамлекет башчынын эмоционалдуу сөздөрүнөн кийин суроо жоопторго кезек берилди. Айрымдары биздин өлкөнү бир учурда эки уйду эмген музоого салыштырды. Батыш журналисттерин Кыргызстандын бажы биримдигине да, Шанхай кызматташтык уюмуна да мүчөлүгү кызыктырууда. Өлкөнүн Россиянын да шарттарына көнүп, ошол эле учурда Европа менен да алака түзгөнү тууралуу суроолор берилди. Мы будущее свое видим. Биз өлкөбүздү, келечегибизди Европа менен Борбор Азиянын, Европа менен Кытайдын ортосундагы көпүрө же ачкыт сыяктуу көрөбүз. Бирок ошол эле учурда өнүгүүнүн демократиялык жолун тандап алганбыз. Ал эми көпчүлүктү кооптондурган Евразиялык алкак бул экономикалык бирикме. Бул боюнча бирикмеге мүчө өлкөлөрдүн башчылары, Россия президенти да, Казакстандын президенти да бир нече ирет айткан. Атамбаевка суроо берген журналисттерди Афганистандагы кырдаалга байланыштуу республиканын келечеги кызыктырды. Талибан кыймылынын жанданышы, маңзаттарынын көлөмүнүн көбөйүшү, ошондой эле жогорку кеңеште гей пропагандага каршы жана чет элдик агенттер боюнча мыйзамдардын иштелип жатышы боюнча суроолорго ачык жооп алышты. Андан соң президент менен жолугушууга келгендер Кыргызстан демократия шартында аттуу көргөзмөгө күбө болушту. Мээрим Ташыбекова, Елена Яковлева, Самат Төлөтакунов, НТС, Брюссель.